Саламатсыздар, уюткулуу кыргыз элибиз. Нарктугон багыттамасынын энелер мектебинин турмуш сабактары кайрадан сиздер менен экран аркылуу көрүшүп атканына абдан кубанычтабыз. Быйылкы кирип келген кумайык жылында сиздерге ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак, ырыс-кешик, бакубатчылык жана береке кут орносун деп каалап кетмекчибиз. Бүгүнкү энелер мектебинин турмуш сабактарынын катышуучулары, энелер мектеби долбоорунун багыттоочулары, уютуучулары, жаратуучулары, ошондой эле баяндамачылары болмокчу. Анда эмесе четинен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу байбичелери Абжалбекова Ардак бүбү жана Исакова Жийде бүбү энелерибиз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Сарылбекова Зуракан эжебиз. Ушул эле университеттин ага окутуучусу Дүйшөналиева Светлана айым. Жана биздин дарыгерлерибиз Ташматова Зымырат эжебиз, ошондой эле психолог, эксперт Жүндүбаева Кенже эжебиз. Дагы бир коногубуз атайын Түркиядан келген, ошол жакта дарыгерлик кызматта эмгектенип жүргөн Бегимай айым атайын энелер мектебинин коногу болуп отурат. Энелер мектебинин багыттоочулары Дамира айым менен Айтбүй айым. Анда эмесе сабагыбызды бата менен баштайлы. О кагылайын жаратканым. Жаратканым жалгап турсун, пенде балдарына мээримин төгүп турсун. Ата-бабалардан ак бата буйрусун. Куш төрөсү будайык узап кеткен мезгили жакшылыктарды жаратып. Ит төрөсү кумайык келген мезгили пенде балдарына мээримин чачып, ырыскысын төгүп, оомат дөөлөттү кабыл кылганыбыз. Элиме, журтума берилген ынтымак, ырыс, бакыт таалай, өмүр жаш берсин, ден соолугу менен, бакыт таалайы менен болсун, ырыс дөөлөтүн болсун. Ар бир үйдүн очогунун оту жанып турсун, казаны толо кайнап турсун, керегеси кең болсун, угуштуу түндүгү бийик, босогосу бийик болсун. Бактылуу күндөр болсун, ар бир өзүн баалап, эли журтуна кызмат кылган эр азаматтарыбыз болсун. Төрдүн көркү болгон кара кылды кагжарган, сүлөөсүн ичик суусар бөк кийген төрдүн көркү аталарыбыз болсун. Ак элечек энелерибиз болсун. Кемеңгер келин баштасын, төрөдөй уул баштасын. Жараткандан жалгоо болсун. Келген келиндерибиз ыйман ырыскылуу болсун. Ырыска шерик билүү болсун. Кыздарыбыз барган жеринен очогунун отун жандырып, казанын толо кайнатып, керегесин кең кылып, оогун уштап, түндүгүн бийик кылып, босогосун бийик кылып, энеден атадан алган ак бата менен барган жерин баарын ачсын. Калкы кадырлап эли сыйласын. Элиме, журтума келген кут оомат дөөлөт жер жашоосуна отуруп, ар бир адамдын канындагы касиет ойгонсун. О жараткан, кандагы касиетибиз ойгонуп, оң жагына бурулуп, элибизде кою үстүнө торгой жумурткалаган жыл болсун. Ийгилик жаралып турсун, жакшылык коштоп турсун. Амин. Кабыл болсун. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты өтүп кеткен 2017 жылы кандай иштерди аткардык? Сары эсеп салабыз жана келген 2018 жылы кандай иш болжомдорду пландаштырабыз? Ошол жөнүндө болмокчу. Анда эмесе биринчи сөздү энелер мектебинин эксперти, психолог Жүндүбаева Кенжежеге беребиз. Арбаңыздар, уюткулуу касиеттүү кыргыз элим, баарыңыздарды кирип келген 2018 кумайык жылы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жыл жакшылыктарга, ийгиликтерге бай болсун, ооматтуу дөөлөттүү жылдардан болсун. Эми энелер мектеби 2016 жылдан баштап мамлекеттик улуттук Баласагын атындагы университетте 3 ай өзүнүн студент кыздардын арасында нарктуу энелерибиздин сабактары, алым сабактары баарлашуусу болуп өттү. Андан кийин 2017 жылы март айынан баштап Темирбек Токтогазы агайыбыз тарабынан колдоого алынып, ошол эфир аркылуу өзүңүздөр жүргөн көрүп турасыздар, ошол экран аркылуу кетип жатат. Андан тышкары энелер мектеби 2017 жылы Чырпыкты айылында Кыргыз жолунун Нартолукка Миңнас аттуу семинар практикумда 4 поток болду. Ошонун 5 күндүк сабак болсо, ошонун 1 күнү энелер мектебине энелерге берилди. Ошондо ушул жерде отурган нартуу энелерибиз өздөрүнүн
нарттуу ката салт боюнча кыргыздын энелери боюнча ютубтан атат көргөн болушуңуздар керек. Ошол жерде дагы ошо энелерибиз, Зуракан эжекебиз өздөрүнүн баяндамасын айтышып, ошол жерде жерден келген айымдарга кыргыздын баалуулуктарын өтө сиңирип бере алышты. Алардан абдан ыраазычылыктарын айтышты жана өздөрүнүн бир толуктоолорундагы сунуштарын айтып кетишти. Ошол эле менен бирге ошол жерден келген, Нокаттан келген, Таластан келген, Нарындан келген эжелерибиз ушул кыргыздын ушундай долбоорун, энелер мектебинин долбоорун андан ары улантуу үчүн өздөрүнө бир милдеттенме алып кетишти. Биз ойлойбуз, ошол эжекелер мындан ары жер жерлерди таратууда өздөрүнүн бир вазифасы катары улантып кетишет деген ишенимдебиз. Ушул долбоорду мындан ары улантуу үчүн биз күздөн баштап Бишкек шаарындагы 68 Алыкулосумов атындагы мектепте сүйлөшүүлөр болуп, ошол мектептин өтөрү Канымжан Жусупбековна колдоого алды. Бирөөсү ошол эле сабакты ошол жерде отурган баяндамабызчы Зуракан эжекебиз ошол мектепте окуучулар менен бирдикте ата энелер менен кошо өзүнүн жан дүйнөнүн жабыркоосунун себептери деген темада өзүнүн баяндамасын баяндап берди. Айтайын дегеним, ошол ата энелер өтө ыраазычылык менен, сүйүнүч менен кабыл алышты. Ошол менен бирге эле ошол лецияны окугандан кийин ошол мектептеги 5-классында бир эжекеси өзү сураныч менен бизге да өтүп бергиле деп ата энелерди, окуучуларды чогултуп коюптур. Ошол жерден биздин доцент эжекебиз ошол долбоордун баяндамачысы Гүлзат Алиева барып, ошол жерде дүйнөгө болгон балдардын көз карашын калыптандыруу деген темада өзүнүн лекциясын окуп берди. Аябай бир кубаныч, ушунчалык ата энелердин ыраазычылыгын айтып бүткүс болду да, бир сөз менен айтып бере албайсың. Андан кийин 3-чү жолку бир жаңылык болду мектепте. Эркек биздин дагы энелер мектебинин долбоорунан тышкары Мырзалар мектеби деген долбоорубуз бар эле. Ошонун бир ачылышы болду окшойт ошол мектепте. Эркек балдардын аталары менен келип беришти. Ошол жерде атанын балдарды тарбиялоодогу орду деген темада дагы бир жакшы баяндамасы болуп өттү. Биздин эми мындан аркы 2018 жылга болгон биздин жасай турган ишибиз ушул мектептер менен иштешүү деп алдыга биз максат койдук. Ошону эми мындан ары ошол чогуу чарым ушул жерде отурган апалар, эжекелер менен чогуу алып кетебиз деген. Куш төрөсү будайык, ит төрөсү кумайык дегендей, быйылкы 2018 жылы аткара турган иш-чараларыбыз эмнеге көңүл бурушубуз керек экен жана кайсыларга басым жасай тургандыгыбыз жөнүндө биздин нарыктуу энебиз Жидебүү Исакова баштап берсе. Арбагыла, аруу кыргыз элим. Өткөн жылы аябай жакшы жыл болду деп эсептеймин. Себеби дегенде куштун алгыры, кыраны, чыганы будайык деп аталып атпайбы? Ошол себептен ошо жыл мезгилине жараша иш болот экен. Мен ыраазымын Кудайга, ошо өткөн жылкы иштерибиздин баары үзүрлүү өттү деп эсептеймин. Себеби дегенде жакшы ийгиликтерге жетиштик. Барган жерибиздин баарысы тең жулуу кабыл алып, биз деген дагы ушундай сабактар кандай болот деп мындай суроо талаптар түшүп турганына мен аябай чоң ыраазы болдум да. Анан өкмөтүбүздө деле жакшы өзгөрүүлөр болду. Мисалы үчүн ошо будайыктай болгон эл башчыбызды шайлап алдык дегендей, бул дагы жакшы төлгө, ыр-чыры жок, жакшынакай шайлап алдык. Бул дагы биздин жетишкендик дейм. Жерибиз тынч болду, элибиз тынч болду. Кудай таалам ошо аламаттан сактады. Өзүңөр көрүп отурасыңар, көп жерлерде бир ташкын суулар тигиндей мындай болуп атты. Кудайга шүгүр, биздин элибиз тынч, аман эсен ушул будайык жылынан кумайык жылына келдик. Эми кумайык жылы ушу бизде кыргызда айтылат: эр жигит
бизге кут бир ат менен бир ит менен келет экен. Себеби дегенде биздин ата бабаларыбыз, ата тектерибиз аты жок киши болчу эмес экен, анан ити жок киши болчу эмес экен. Ит адамдын досу дейт, ит адам менен ырыскылаш дейт, ит адамдын ишеничи дейт. Досуң да таштап кетет экен, бирок эч качан ит таштабайт экен. Ошон үчүн жанагы ит төрөсү кумайык деп биздин кыргыздар тайганды көп багышкан. Себеби дегенде тайган алгыр болот да. Анан тайгандын түпкү теги ошо кумайыктан чыгып атпайбы? Биздин угушубузга караганда ошо ит төрөсү кумайыктын түбү барып буудайыктан чыккан деген бир икая бар да. Анан ошого жараша бул экөө бири-бири менен тең жүрөт. Эр жигит жоого чыгабы, же болбосо тоого чыгабы, ошол убакта бир колуна кушун кондуруп, тайганын ээрчитип, кумайыгын ээрчитип, тулпарын минип алып, саякатташып, же болбосо бир жакшы иштерди башташ үчүн, ушундай салтанаттуу ишти башташ үчүн ушул экөө жанында жандап жүрчү экен. Ошонун себебинде ар бир кыргыздар бул ит жылы деп айтпаш керек экен да. Себеби дегенде бизде кыргызда бар, ит кыялыңды таштачы деген. Же болбосо иттей жаман жорук болуптур деп айтылат да. Анан ушу бир элибизден өтүнүп кетерим, ушу иттей деген сөздү жакшыга колдонбосо. Азыр биздин көпчүлүк элибиз, жаштарыбыз деле, анан улгайганыбыз деле, ой иттей жакшы болуптур деп коет да. Анан ошондо ит кайсы же жакшы экенин, же жаман экенин түшүнбөй калып атпайбызбы? Ошон үчүн биздин ата тектерибиз жаман нерсени дагы жакшыга бурган. Ошон үчүн жана кумайык жылы деген, кумайык иттин төрөсү кумайык болуп аткандайын кумайык жылы деп, кумайыктай алгыр бол, же болбосо шумкар бол, эр жигиттин колдоочусу Шаймерден болгондон кийин, ошо Шаймердендин дагы тегерегинде кызмат кылчулар болгон да, ошо кумайык будайыктар болгон. Ошон үчүн туура сүйлөгөндү үйрөнүп, ошону кабыл алсак, биз канчалык деңгээлде туура сүйлөп, туура тилек тилесек, ошол кабыл болот экен Кудай Тааламдан. Мен ошону сунуш кылар элем сиздерге. Ушул кумайык жылында эмне кызмат кылабыз, эмне талап, кандай иш баштайбыз? Эң биринчи биз алдыга максатты чоң коюшубуз керек экен. Эң негизгиси кардың ток болсо, көңүлүң ток болот. Ошон үчүн ит ырыскул, кумайык жылы ырыскулуу болсун деп, эң биринчи ушу ырыскыдан баштайлык. Кудайым буйрса, ушу биздин айымдар, ушу жердеги отурган энелер мектебинин багыт көрсөтүп түптөөчүлөрү ушул ырыскы жылыбыз куттуу болсун деп казаныбызды кийин кармап, балабыз болобу, кошунабыз болобу, эл журтубузга дасторконубузду төгүл чачыл кылып, жакшынакай күлүп келген адамды ошо тосуп алганга аракет кылалык. Себеби ырыскыбыз мол болсо, курсагыбыз ток болсо, бардыгы ордунда болот. Жийде апабыз сөз жөнүндө сөз болуп калды. Ушул жагынан педагогикалык жаатта кандай иштерди жасаса болот? Эмне иштерди аткарыш керек экенин Зууракан эжеден сурайлы. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Эми билим башаты башталгыч класс дегендей, тарбия башаты үй бүлө, бул бардыгыбызга белгилүү. Биздин билим берүү жамаатында мына студенттерибизге, ал эми мектепте окуучуларыбызга билим менен катар тарбияны кошо берип коштоп келе жатабыз. Менин сунушум, эне үйдүн куту болгондуктан, мынакей эне менен баланын ортосундагы мамиле, үй бүлөдөгү тарбиянын мааниси биздин ушул келе жаткан жылга, андан кийинки жылдарда бул абдан маанилүү. Себеби үй бүлөдө бала кандай чоңойсо,
ал мектепке барып ошол өзүнүн адептүүлүгүн, өзүнүн ыймандуулугун канчалык деңгээлде көргөзө алса, ал ошол турмуштун чоң жолуна түшкөндө дагы кыргыз элине жараган, кыргыз элинин жакшылыгын колдогон мынакей ошол элдин, ошол өлкөнүн эң инсаны катарында белгиленет. Ошондуктан ушул тарбияны жөн эле класс жетекчилерге жүктөп койбостон, мектепте же болбосо жанагы кызматкерлерге, социалдык кызматкерлерге жүктөп койбостон, ушул мектеп жаатында жанагы жыйналыш деп коебуз, класстан тышкаркы тарбиялык иштер дейбиз. Ошону чогуу биргелешкен ата эне менен багытта кармап, балдардын сүйлөгөн сөзүн ата энеси угуп, ата энесинин пикирин балдары угса, менимче ошол жанагы ырыс кечиктүү деп атканыбыз бала менен эненин ортосундагы мамиле, жылуу мамиле, андан аркы жанагы тарбия деген мамиле мынакей ошондон башталат. Ошон үчүн менин оюмча балдарды өзүнчө чогултпай, ата энесин өзүнчө чогултпай, экөөнү тең бириктирип туруп эле класстан тышкаркы жанагы үй бүлөдө кандай тарбияланса, мына мектепте дагы ошо тарбия уланыш керек деген ойдобуз. Өткөн окууларыбызда дени сак улут туура тамактануу жөнүндө баяндамалар болду эле. Медицина жаатында кандай сунуштар болду экен? Ташматова Зымырат эжебиз айтып берет. Арбаңыздар кадырман калкым. Кирип келген 2018-жылкы жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул жыл биздин элибизге олжолуу, берекелүү, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Элиме кааларым элимдин дени сак болсун. Дени сак болуш үчүн, адам баласы оорубас үчүн мен былтыркы мурунку жылдардагы лекцияларымда айтып кеткем. Адамдын жан дүйнөсү оорубаш керек деп. Көп адамдар жаным ачып кетти, жаным ооруп кетти деп көп сүйлөт. Ушул адамдардын чындыгында эле жан дүйнөсү ооругандан кийин гана дене досу ооруй баштайт. Ошон үчүн мен сиздерге каалар элем, быйылкы жылы жан дүйнөбүздү аруулантканга, көкүрөк дүйнөлөрүбүз ачылганга аракеттенсек, жан дүйнөбүз оорубаса, биздин денебиз эч качан оорубайт. Ошону менен катар сиздерге айтарым, 2017-жылы биз Ысык көл областынын Чырпыкты айылында энелер мектебинин практикалык иш жүзү жүрүп жатты. Ушул 1,5 айдын ичинде 4 поток менен лекциялар жүрүп жатты. Ошонун арасында биздин долбоорубуз дени сак улут, дени сак үй бүлө, дени сак коом деп биз 4 жолу лекция бердик ошол жерде. Менин айтарым, быйылкы жылы дагы эгерде ушул ден соолук боюнча сиздердин сунушуңуздар болсо, суроолор жаралган болсо, биздин YouTube'да бар, биздин телефондор, WhatsApp'тар быйылкы жылы иштей баштайт. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, кошо бирге. Канткенде элибиздин ден соолугун чыңдап кетебиз. Канткенде биздин элибиз оорудан арылып, качан гана адам оорудан арылганда бактылуу болот, бактылуу жашай алат. Ошон үчүн сиздерге айтар элем, сунуштап кетем, бирге иштейли, бирге суроолорду сиздер берсеңиздер, биз ошо суроолордун артында иштесек, быйылкы жылкы менин максатым ошол эл менен иштешүү. Биздин энелер мектебинин мүчөсү Айтбайым дагы сунуштарын билдирип койсо. Арбаңыздар калайык кыргыз калкым. Биздин мына биз жаңы эле жаңы жылдын алдында, жаңы жылда жаңы ийгиликтер менен коштоп кумайык жылын тосуп алдык. Ошол кумайык жылында мен кыргыз элине дайым айтат элем да, дайым бекемдикте, достукта, достук аябай бекем болуш керек негизинде эле. Эч убакта достугубузду ажыратпай, бекем ит аябай достуктукка бекем болот. Ошон үчүн достугубуз дайым бекем болсун деп каалайм да.
Достукта мен ойлойм көбүнчө жумуштагы мисалы үчүн биз өзүбүздүн деле дене түзүлүштөгү мындай ден соолукту деле бул достук ден соолук менен да аябай дос болушубуз керек. Жумуштагы достугубуз дегендей ар бир иш чаралардагы андан кийинки жаныбыздагы эле жакын кошуналар менен дагы итче ажалашпастан аябай жакшы бекемдик чындык достукта болсок деп аябай каалап кетип элем да. Биздин кыргыз элибиз дайым достукка бекем келген. Мен ойлойм быйылкы жыл достугубузду бекемдей турган. Анан ит жылы бул акылдуу, аябай акылдуу жаныбар. Ойлойм биздин келечектеги жаштарыбыз да аябай акылдуу, келечеги кең болот деп. Достчулук жөнүндө сөз болуп калгандан кийин ушул сөздүн учугун Түркиядан келген коногубуз Бегим айымдын оюн уксак. Себеби сырт жакта дагы биздин абдан көп туугандарыбыз, мекендештерибиз жүрөт. Анда эмесе сөз Бек айымда. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу кыргыз калкым. Сиздерди ушул кирип келген кумайык 2018-жылыңар менен чың жүрөктөн куттуктаймын. Ушул жакта отурган улуу апаларга, эжелерге чоң ыраазычылык айткым келет. Жалпы ошол сырт журтта жүргөн Түркия элинде, кыргыз элимден жалпы салам айтам, сиздер үчүн ыраазычылык айтам. Ушинтип кыргыз эл жериме сиздер ушундай маанилүү лекцияларды айтып жатканыңыз үчүн биз да сиздерди ар дайым ушундай моралдык жактан колдоп келебиз. Ошондой эле ушул достук жөнүндө сөз болуп кетти бул жакта. Ошол достук жөнүндө айткым келет. Бул кыргыз элинде гана эмес, ошол жалпы ушул дүйнө жүзүндө Түркия эли жана Орусия элинде, ошондой эле башка жакта дагы ар кандай улуттарыбыз бар, ошолор менен чоң достукта болуп келели ар дайым. Достугубуз улана берсин. Ушул жакта отурган энелер мектебине ушул 2018-жылында дагы өнүгүү каалайм сиздерге. Ушул жакта отурган апаларга, эжекелерибизге чын ден соолукта болуңуз. Ар дайым ушул кыргыз элиме ушундай эң маанилүү темалардан айтып жүрсөңүздөр, биз дагы силер менен ар дайым колдоо берип жүрөбүз деп айткым келет. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз элим. Баарыңыздарды ушул быйылкы жаңырган жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңырган жыл жалпыбызга жакшылыкты, токчулукту алып келсин. Мен ушул кийинки 2016-жылдан баштап ушул энелер мектеби проектке жаңыдан катыша баштадым. Мага абдан жакты. Анткени биз багы университетте студенттерге сабак берип жатканда биз көбүнчө биздин эң негизги сабагыбыз бул билим берүүдөн тышкаркы тарбия берүү дагы эң негизги орунда турат. Мында биз кыздарды, жалпы балдарды турмушка, жашоого даярдоого чоң салымыбызды кошуп келе жатабыз. Эң негизгиде мен биринчи бул кезекте мен кыздарды айтат элем да, дени сак эне бул дени сак улут болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз кыздарды эмтеден баягы келечекте эне болууга биз даярдаганга салымыбызды кошуп жатабыз. Эмне себептен? Анткени биз баягы көпчүлүк убакта алып карасак, баягы дүйнөгө атагы чыккан белгилүү адамдардын баарын тең энелери мыкты адамдар болгон экен да. Үй бүлөдөгү эң негизги тарбияда эненин орду биринчи орунда турат экен. Эне тарбиялуу болуш керек экен, эне билимдүү болуш керек экен. Ошондо анткени бул айтып аткан сөзүмдүн себеби көбүнчө бала үйдө кичинекей бала атага караганда эненин жанында көбүрөөк болот экен. Баягы тамактанган отурса дагы, эшикке чыгып ойносо дагы, сабак окуса дагы, бир жакка барса дагы көбүнчө эне менен ээрчип жүрөт экен да. Ошон үчүн бизде кээ бирки убактарда баягы кыргыздарда мындай түшүнүк бар да, аялдар иштеп эле койсун, аялдар үйдө турсун, аялдарга баягы билим алуу экинчи орунда турат деген кээ бир убакта түшүнүк бар. Бул туура эмес экен. Тескерисинче эне билимдүү болуш керек экен. Эне атага караганда акылдуураак дагы, билими жагынан да күчтүү болуш керек экен. Ошон үчүн жанагы дүйнөгө атагы чыккан адамдардын баарын тең мыкты энелер болгон экен. Ошон үчүн биз баягы дайыма кыздарды билимдүү болууга, мыкты эне болууга, анан ден соолугу чың болууга дайыма салымыбызды кошуп айтып келебиз. Ошон үчүн мен жалпы биздин кыргыздын кыздары ушундай бир ден соолугу чың, сулуу, чырайлуу, ошондой эле мыкты эне болсун деп каалайт элем. Ушу кыргыз элинин ушу 2018-жылы ушу кумайык жылына кирип келген жылы менен баардыгына ийгилик каалайм, жакшылык каалайм, бар болушсун.
анан ушундай эле азыркыда ошо сунуш киргизгенде ошо мектепте деди, чоң окуу жайларда деди. Эми ошо мектепке чейинки бала бакчадан да баштаса жакшы болот деп ойлойм да. Ошону тарбиячылар, ошо бала бакчадагы ата энелери кошо ошол энелер мектебине келип ошо кошо сабак алып кетишсе деп ойлойм да. Ошо ошондой сунушум бар да. Ошо тарбияны ошо бала бакчадан баштаганга да болот деп. Биз энелер мектеби долбоорунун баягы сурам жулоо болуп өттү. Андан тышкары өзүнүн сунуштарын айтып өтүштү. Ошону эмнен байкадык? Баягы када саат, үрп адат деп айтып атпайбы, ошолорду эл арасында терең маанисин түшүнүп жашоосунда колдонгон адамдар, апалар өтө ыраазычылыгын билдиришти да. Өтө чоң айырма экен. Баягы када салтты айтып жатабыз, бирок ошонун тышкы нерсе менен айтылып эле калып калбай, ошонун жашоосунда колдонулган өтө чоң мааниге роль ойноп тургандыгын айтып бизге ыраазычылыгын билдирип атышат. Дагы ошол апаларга, эжелерге, айымдарга кайрыла берем. Ушул када салттын пайдаланарда, ошол эгер түшүнбөсөңүздөр, ошо энелер мектеби долбоорундагы эже апаларыбызга кайрылсаңыздар, ошол сыртын эмес, терең маанисин, ички маанисин түшүнүп жашообузда пайдалансак, өтө чоң жетишкендиктер, ынтымакка, үйгө ырыскы, кутту кандай алып келет, ушул када салтыбыздын терең маанисин түшүнүп жашообузда терең пайдалана билгенде гана маанисин ачып бере алат экендигин көрдүк. Андан кийин ошол айымдарга, эжелерге өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди, толуктооңуздарды жана ошол экран аркылуу WhatsApp'ты номерубуз жазылат. Ошол аркылуу билдирип турсаңыздар, чогуу бололу, чогуу иштейли, бир эле ошол өлкөдө болгон бир топ эмес, ар бир областта, ар бир аймактарда жайылтсак, чогуу иштесек абдан жакшы болот эле. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары энелер мектеби долбоорунун түптөөчүлөрү, уютуучу, жаратуучулары, багыттоочулары, баяндамачылары болду. Сиздерден дагы сунуш пикирлерди экрандагы жазылган WhatsApp номерибиз аркылуу күтөбүз. Биз дайыма сиздердин кызматыңардабыз. Келеркиде жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.